Кутман күнүңүздөр менен алтындардын алтын адамдары. Бүгүн дагы бир ушундай бир сонун күн. Бүгүн бейшемби. Бүгүн Котордода шам жагыла турган, от жагыла турган улуу күн. Анан азыр элдер чогулуп сабак башталганча биз Бакытбайке экөөбүз сүйлөшүп, маектешип отурабыз. Бакытбайке, кутман күнүңүз менен. Кутман күн. Кандай жакшы турасызбы? Сонун, өзүңдүн сөзүң менен айтып турганда керемет. Сон. Бакытбайке, мен сизге азыр ушу биринчи эле бере турган суроом мынакей. Эшигибиздин алдында 8 келип калды. Андан башка азыр 25-нен 1-августка чейин беле берилди эле да аябай күчтүү энергиялар түшөт депчи. Ошол энергиялар кандайча адамдарга таасирин берди, ошолор жөнүндө анан 8 жөнүндө айтып кетиңизчи. Эми все-таки 8 келип калды да. Биз негизи өткөн тартканда деле ошо айтып жүрбөйлүбү? Сандар бир кандайдыр өздөрүнүн иштерин аткарат депчи. Ар бир санчы. Мисалы ошол Тайтону чапкан аттын саны да канекейиненки ошо 640 чат деп аны кошуп келгенибизде баары келип эмне чыкты? 13 саны чыкты да. Анан 13 санынан эл коркот, башка дүйнөдө элдер коркот деп дер себептен 13 саны менен элдин аң сезимин коркутуп койгон. Бул сан да өзүнүн бир жашоодо ааламда бир өзүнүн кызматтары бар да. Ошон үчүн бул сан аркылуу да ошо элди өсүп болуп атат. Анан бул 8 деген нерсе бул дайыма ушул жылдагы бир өзгөчө ай болуп саналат. Себеп дегенде 8-ди биз кандай тааныйбыз? 8-ди биз чексиздик деп тааныйбыз. Ар дайым чексиздиктин белгиси деп тааныйбыз. Мына ошо чексиздиктин мындай айтканда 8-ди варатасы же болбосо эшиги ачылат деп түшүнөбүз да. Азыркы ушул жылдан жылга күчтөнүп, жылдан жылга энергия күчтөнүп, адамдар билип билбей өзүнө аларды кабыл алып атпайбы, клеточный уровеньдечи. Эгерде ушундай эле азыркы эле бүгүнкү буга чейинки түшкөн энергиялар мындан 10 жыл болсо, анда азыркы темп менен биз эч кимибиз ага туруштук бере алмак эмеспиз да. Акырындап адаптация алып биз ошол энергиялардын кубатына толуп келебиз. Эми айтканда азыркы келе турган ошол чексиздиктин күч кубаты азыр бизге билинип атат. Кандай билинип атат дегенде, мурунку аяндарда же көрүнүштөрдө биз көбүнчө өзүбүздүн ата тектерден же болбосо пештепирлерден кандайдыр аяндарды алып кала турган болсок, азыркы күндө түшүп аткан көрүнүштөр боюнча башка бир галактикалардынбы же планетаданбы башкача энергетикалар келип атат. Даже өздөрү ошол энергия түрүндө көрүнө башташты да. Өздөрү ушул жерде эле ордодо деле ошондой нерсе менен операция жасалып атат. Адамдаргачы айып кеткенин көрүп атабыз. Дагы ошого күбө болсун, ушулардын баары көрсүн дегендей, ушу жаш эле балдардын көзүнө түшүнө берип же көзүнө көрсөтүп коюп атат да. Алар ошол биз сүйлөп аткан сөздөрдү бир кандайдыр бир чындыгын, далилин айтып берип атат да. Эмнеге 8 күчтүү келип атыр дегенде, ошол энергетикалар түшүп, биздин бул 4-жышыктабыз азыр. Бизди улам жогорулап баратабыз. Ошо 4-түн улам жогорулаган сайын бизге мүмкүнчүлүк алып атат жогорку жышыктар түшкөнгөчү. Мына алар ошо 4-түн өздөрү бияка түшүп келип калбаса да, адам катары же физический, алар ошол өздөрүнүн энергетический немелерин көрсөтүп атышат, жардамдарынчы. Өздөрү түшүп келелек. Эгерде алар өздөрү келе турган болсо, биздин оюбузча, Алар деген ким? Башка цивилизациялар, мисалы ошол эле Сириус цивилизациясы дейбизби, да, Үркөр жылдызы дейбизби, ошол жактан келип аткан немелер да. Анда адамдарды алар ушунчалык жашартып, 5-жыштыкка дайындоочу күчтөр да. Себептен 5ке өтүш оңой эмес экен. 5ке өтүш биз ушул дене менен өтпөйт экенбиз. Себеп дегенде ал 5-жышта жашыбыз 35-теги жаштардай болуш керек экен да. Мына ошонун биринчи үлгүлөрү болуп, ошо энергетикалар келип баштатып, жана айтып элге энергия түрүндө
жардам бере баштады да. Бирок ошондон сезсек болот, билсек болот. Улам алар ногу жука жыштык жукарган сайын аларга мүмкүнчүлүк боло баштады бизге жакындаганга. Антан алар бизге жакындап келе атат, жакында ойлойм. Кадимкидей аллашып калып эле, ушул адамзатта бекенен айтылбайт, түрмө, больница болбойт деп. Мына ошолордун күчү менен, ошолордон келген энергетикалар менен биз алтын доорго өтөрүбүз анык. Бакытбек, сиз группага жазып атасыз го, жашыруу процесси башталды деп. Аябай. Ошол процесске кантип катышсак болот эми? Өзүңүзчө жашоо процессти айтканда эле ошол келип аткан энергетикалардын артында болуп атат да булчу. Буга чейинки ошол жерде эски программада мындайчасы эски доор ошол жыштыгында жашаганбыз да, өлүм бар, картаюу бар, курсалык бар, карама каршылык бар, уруш, талаш, оору, дарт бар да. Улам ушу келип аткан энергиялардын таасиринин аркасында мына буга чейин улам тазаланып келе атат, эми ошол процесстер келди, адам картайбаш керек дегенчи. То есть биз улам жакындаган сайын жогорку жыштыкка биз жашарышыбыз керек да. Ошол процесс азыр жүрүп атат, келип калды адамдарга. Байкасаңар болот, мурунку 10 жыл мурун көргөн адамдар деле азыркы учурда ошол эле азыр деле ошондой учурда көрүнө баштайт баарыңаргачы. Бат эле убакыттабы? Жаш эле. Башталды, значит ошондой эле көрүнө баштайт да, бардык десе жашап атат да. Жок, эми ошондо элдин бардыгы жашарып атабы же могу 4-чү жыштыкка өткөндөр позитив менен ушундай деп уктум да эми интернеттен. Эми жашаруу процесси именно жана плюста жүргөн адамдарда башталды депчи, минустагыларда башталган жок деп. Жок, келип аткан энергетика клетчатный уровеньде баарыбызга таасирин берип атат да. Андыктан жалпы эле бул жүрүп атат. Ал биздин позитивде жүргөнүбүзгө ага караган жок да. Ал бизди позитивде жүрүү жана өзүбүздү оңдоо, өзүбүздү тазалоо деген нерсе бул баягы өзүбүздү даярдоо жыштыккачы. Тиги жыштык келип калды, ошол кандай болсо да биз ал жыштыкты билип билинбей клетчатный уровеньде жалпы адамзат алып аткан учурда. Демек, кандай абалда жүрсө деле жашарат экен да? Кандай абалда жүрсө деле жашарат атат. Только сознание барын чечет да, аң сезимчи. Эми ошого өздөрүнүн аң сезимин өстүрүү процессин ар бир адам билген болсо, тогда бул бат болот да, бат нерсе орундалат да адамгачы. Мисалы, сиз жашар үчүн эмне кылып атасыз? Мен жашмын деп атам. Вот, сиз ошол энергетиканы жаратып атпайсызбы? Бул эми аң сезими түшүнүктөр барларчы. Булар үчүн бул жеңил, оңой өтөт да. Себептен биз баардыгын аткара турган биздин сөз менен ойда. Ошол канчалык биз ошондой десен аффирмация дешип атар го. Ошону айткан сайын адамдар ошол өзүнүн аурасынын тегерегине ошо энергетиканы чогултат да. Ошол энергиянын таасири адамга сөзсүз тийип турат да. Сон, керемет. Бакытбек, мен эмнени билдим айтайынбы? Өзүм анализ кылып атам да. Биз канча деле аффирмация окусак деле вибрациясы көтөрө албай адамдар, настроение түшүп эле, убакыт менен ошондой эле болуп атпайбы? Ошону анализ кылсам, мындай экен да, ичинде аябай таарынычы көп адамдар канчалык аффирмация окуса деле вибрациясы көтөрүлбөйт экен. Аябай кызыксыз ушунчи. Азыркы бүт илимдин баарында эле кимге барсаң эле тазалануу процесси, тазала, анан абийдан кетсин, таарынычың кетсин деп эле мен билбейм, ошону ойлоо, ошону окуканда эле же ошону айтканда эле эл андан чыгып кеткенчи. Жок, наоборот, ошо эл наоборот ошого бир кандайдыр жабышып кептелип калып атканын угуп атам да. Кептин баары анда эмес, кептин баары аң сезимде. Мына суудун эки жээги бар да. Эки жээги бар да. Эгерде сенин бир жээгиң алтын доор болсо, бир жээги азыркы биз жашап аткан жашоо болсо, сенин ал эч кандай аффирмациясы жок эле, мисалчы эч кандай эле жанагындай айтпай эле, сен ошол оюң менен суудун биягындагы бейиштин жашооуна кирип алып, анан ошонун жашоосунун баарын өзүңө сиңирип жашай баштасаң, бейиште мындай жашат деп, мындай жыргап эле жашай берсең, ошол жыргалдын нуру же жана кереметтин нуру сиздеги болгон нерсени баарын тышка бүркүп чыгат да. Мисалы бүгүн бизди жер энени көрүп атабызса, жер кандай тазаланып атат. Ташкындар болот, биз кечээ бизде деле
боомдогу капчыгайдагы жаап аткан өндүрлөрдүн баары бул азыр кандай неме жок, просто жердин өзүнүн өсүүсү менен жогорулаган сайын вибрациясы күчөгөн сайын эле туруштук бере албай терс энергия сыртка чыгып ар кандай жолдор менен жоюлуп кетип атат да. Так, Бакбеке, ошондо бул таарынычтан кутулуп жана кечирүү практикаларын жасаштын кереги жок, баары бир адамды энергия тазалап коет дейсизби? Жок, бул бар. Өзү менен өзү иштештин кереги жок дейсизби? Жок, бул бар. Бар нерсе сиз айтып атканча. Антсе да болот. Бирок мен элдин баары аны кыла албай атпайбы? Анан мындай да. Ошол эле сиз айтып аткан таарыныч барбы, оору барбы, дарт барбы, баардыгы эле бул адамдын өзүндө эмес да. Адамдын эмнесинде? Аң сезиминде. Эгерде адам ошол аң сезимде экенин билсе эле, аң сезимин тазарта баштап эле, аң сезимин башка нерсеге өткөзгөн нерсе бул квантовый переход да. Мисалы бир нерседен бир нерсеге өтүп кетүү. Оюңдун баарын ошол жака буруп эле, мисалы сиз аффирмацияны эмнеге айтып атасыз? Сиз ошонун ичинде бир жыргайын деген бир сөздүн, жыргалдын сөзүн, кубаттуу сөздүн аткарылышын айтып атасың да, топтоп күчтүүчү. Ошол сыяктуу эле адам аң сезимин буруп алып эле, мен бейиште жашап атам, мен бейиштемин деген ойду жаратып ölse эле, ошодон келген энергетика адамдагы жанагы болгон таарынычты, болгон нерсенин баарын автоматически жуулап баштайт да. Түшүнүктүү. Автоматически кетет да. Сонун. Эми бул таза аң сезими өспөгөн адамдарды деле энергия тазалайт деген нерсени айтып атасыз да. Энергия тазалайт, кандай болбосо да. Сонун. Эгерде ушул биздин эфирди көрүп аткан кимдер ушуну көрүп аткан болсоңор, өзүңүздөр жардам берсеңиздер, кечирим практикасын, таарынычтан кутулуу практиканы жасасаңар, демек бул энергиялар сиздерге тезирээк таасир берет. Тезирээк таасир берет. Сонун. Бакытбеке, сиз жанагы боомдогу селди, өткөн мөндүрдү айтып кеттиңиз. Бул жер ушинтип тазаланып атабы же Кудайдын карына калдыкпы дейинчи? Баары билгерки биздин аң сезимибизге баардык нерсе эле эмне болсо эле Кудайдын кары катары. Же болбосо Кудай мына силерди жаман көрүп атат, минтип төгүп атат, адамзат бузулуп кетти, андай деп ошо бизди коркуу сезимге сала берген эми адамзат оңолсун деген сөз мененчи. Коркуу сезим аягында келип андан 5 бетер ал. Адамзатка терс энергияны жайгаштырып койду да. Ошон үчүн бул болуп аткан нерсе баарыбыз бир организмбиз. Мисалы жер деле, биз деле ошо табият баарыбыз чынын айтканда бир организмбиз да. Ана адамдар аркылуу мына мисалы оору, азыркы чарчап, бир кызыктай болуп өтүп атса, ал табият аркылуу мына ошондой болуп жерге сиңип кеткен терс энергиялар тазаланып атат. Бул жерде эчтеке деле жок. Каерде мындай жолуп аткан жерге сүйүнүп кабыл алса болот да. Түшүнбөгөндөр ошо Кудайдын кары деп кабыл алышып атат да бул нерсени. Ошол туура эмес да, сүйүнүп кабыл алыш керек, тазаланып атабыз деп. Себеп дегенде мына азыр жаап кеткенден кийин мунун Кудай эмес, чыгып ошо далдарактарды карасаңар, баары кристальский светте турат. Жуулупчу. Ушундай эле билсеңер болот да, ошо жаңыланып, жаңы энергия чыгып аткандыктан бул нерсе ушундай болуп аткан, кубулуштардын болуп аткан. Сонун, керемет. Негизи азыркы кубулушта ар кандай адамдар менен жүрүп атат да, мындан ары күчө чыкмак болчу. Себеп дегенде биз өтүп бүткөнчө алтын доордун энергиясына толук кирип кеткенче билбейбиз эми канча толук болот. Бирок ошонун ичинде бул тазалануу токтобойт да. Ар кандай түр менен келе берет да. Анан тазалануунун негизинде ким тазарып калган болсо, мисалы, таза болсо же ошондой болсо, аларга бул энергетика көп действие бербейт. Адамгачы жеңил өтүп кете берет буларчы. Анан таза эле үгүрөйүп калган, эчтекеге ишенбеген, ал ою менен жаман нерсени жаратып тургандарга баягы застой болуп калат да десинде, өтө албай калат энергетикаларчы. Мына ошол маалда алындай адамдар кыйнала баштайт. Эми азыркы келип аткан энергетиканы көрүп атпайсыңбы? Мисалы, эң негизги нерсе адам Кудайда, мисалы, ичинде Кудай отурат да. Адамды мисалы бир кул катары жумшаган, же болбосо ошо адамдардын аң сезимин чектеген, адамдарды бир кандайдыр бир өсүүдөн артка тарткан энергетикалар булар явно кыйрайт. Себептен бул энергетика ойнобойт мындан кийинчи. Ошону жасаган кишилердин баары ошо энергетиканын карамагында калып калат да, аларга
жол жок да. Мисалы аны кандай алсак, мисалы бийликтегилерге бул аябай коркунучтуу нерсе. Акчанын артынан куугандарга, акчанын арты менен бирөөлөрдү коркутуп, же акчанын арты менен бир өздөрүнүн иштерин бүтөт го. Ошо энергетиканы жаратып атат да. Мына ошолор үчүн азыркы келген августтун ичинден баштаган энергетика кыйыныраак болуп калат. Мен азыр сизге берейин деген суроо, сиз айтып атпайсызбы, биз баарыбыз бир организмбиз депчи. Демек бир адам өссө, 3 адам өспөй жатса, ошол 3 адамдын тетири энергиясы бир өсүп аткан адамга тетири таасирин берет да деген нерсени сурайын дегем да. Да, сөзсүз. Андай берип келген аябай көп болчу. Бүгүн учурда ааламдын жарыгы деген нерсе жарык каптап атпайбы? Аябайчы. Аябай каптап атат да, караңгылык өчүп баратат да. Ошон үчүн мурункудай болбой калат да. Азыр алардын таасири, мисалы, азыр сен айтып аткандай, таасир көп тийгизе албай калат да. Себептен күчү жоголуп калды алардынчы. Күчү жоготуп аткан учурда. Мен даже баягы күнү интернеттен уктум да, Бактбек. Орусча родовые линии закрылись деп айтты да. То есть ар бир душа өзү үчүн жооп берет депчи. Эгерде сен өсүп аткан душа болсоң, сен өспөй жаткан душаларды сүйрөбөй сама спасайся дейт да. Акыркы варианттар го дейм. Ушу акыркы варианттар уже болуп калды. Уже каждый за себя отвечайте, каждый өзүңөрдү өзүңөр спасайте деп атат да. Даже биз жанагы ата тектерди тазалап, ата тектерди алтын оргалы өтөбүз деп атпайсызбы? Азыр ошо родовой линиялар жабылды деп атат да. Мүмкүн себеп дегенде мындай болуп атат да. Бул астральный мирде биздин ата тектердин баардыгычы. Астральный мирде да. Анан астральный мирде деле туура эле биздеги көрүнүш аякта эле болуп аткан учурда, бирок кимдин урпактары күчтүү болсо, кимдин урпактары бул нерсени түшүнгөн болсо, мисалы, биздин ордодо кандай кылып атат? Биздин ордодо ошол эле ата тектерине ойгонгон адамдарчы, анын энергетикасын баягы туноо аркылуу өзүнүн жүрөгүнө киргизип, анын жүрөгүндө жакшы нерсе пайда болуп калды да. Ошо сүйүү дейбизби, мээрим дейбизби, бүт ата тегин чакырып өзүнүн жүрөгүнө киргизип атат да. Анан жүрөктөн бул баягы Кудай отур да. Ошо менен Кудайдын энергетикасына байлап, өздөрү менен алып өткөнгө аябай аракет кылышып атат да. Бул аябай ордодо, мисалы, мен көп эле ошого күбө болуп атам, укмуштай нерсе болуп атат. Анан көпчүлүктүн ата тектери баягы шашып калып атат да. Эми шашып калганы кайсы? Эми баары кеткен күнөө бар, күнөөнүн энергетикасы кеткен жок, тазаланган жок, урпактарын тазалаган жок. Анан алар шашып, ушунча акыркы кезде ордого келип аткандардын көп эле каргыштын энергиясы бар да. Анан шашып эле урпактарын ошо айдап келип атат да. Урпактары билип билбей эле анан келип атат да. Каргышыбызды алгыла дегендейчи. Бул ошо энергия тазаланып атат да, бүт бир нерсе. Азыр негизи мындай да, ата текте эле алар биздин параллельный мирде, астральный мирде жашап аткандан алар деле өздөрүн тазалаганга мүмкүнчүлүгү жокпу? Вот ушул жагында мындай экен да, мен ошол жагда көп суроо бердим, эмнеге өздөрү эле тазаланбайт? Ошо да. Ал үчүн через урпактар дегенде көрсө аларды баары эле мындайча алардын жаны менен аң сезими бириккенде булар арбак аталат да. Эмес арбак жок, тело жок да аяктачы. Бунун генетически эмнеде урпакта. Урпакка байланган да. Ошон үчүн тазалануу генетически деп атпайбы? Ошон үчүн генетик гени боюнча тазаланганда бул туура болуп атат да тектерге. Алар өздөрүнчө тазалана албай аткан ошол болуп атат да. Эми ошол ортодогу байланыш үзүлүп калып атат да. Туурабы? Если родовые линии закрылись. Ким билбейм, башка закырса, чакырса, башка улуттардан да кыргыздар жети таңды билде башынан эле бизде ошо тарбиялап бир ошондой бир сиңип өзүбүзгөчү. Мисалы, чем Кудайга караганда да баягы өздөрүнүн ата теги кандай гендегине өйдө көтөрүп кыргыздар көнгөн да. Ошол мындай да, мисалы, бир кызыктарды айтып берсем, бул жака аябай кыздым жомок сыяктуу эле да. Мисалы, ушул жерге Сулайман тоодон келдик деди да. Бабур дейби жана ата. Бабур ата келдим дейт да. Анан силер биздин тоого барышыңар керек дейт, Сулайман тоогочу. Анан эмнеге дегенде, силер аяка
түшүнүк менен жарык чачышыңар керек дейт. Анан макул деп анан ушул жерден чыктык бир 2 машина болуп. Самый кызык самый ушу Кыргызстанда көп эле приветствие этсе аталардын баарычы мисалычы. Анан эме таш көмүрдөн өткөндөн кийин эле үстү аталардын баары бизди үңүрөйүп карап атат да. Ушулардын колунан эмне келет эле депчи. Анан кийин ошондой темп менен Сулайман тоого бардык. Барып түшкөндөн эле баягы көрүнүштөр боюнча айнектер бар экен өзүнчө мындай жабылып эле эч кимди көргүзүү жок бизде. Тигиштер анан кийин таң калып биз да мындай чочуп турсак, жок. Тилек кылга деди, анан тилек кылып баягы энергияны сүйүү, мээрим, жарык деп айта баштаган дейт. Үстү жак порталдар ачылды да. Ал жактан келип биздин өзүбүздүн эле тоже ата тектер. Умайын эле деп коебуз го, периште ошол сыяктуулар келип ошол жерде анан шам жагышып анан өздөрү ырымдар менен тазалагандан кийин бир убакыттан баягы жабылган айнектердин баары ачылып, жана ошондо мен билип калдым да, бул аң сезим чектелип калган жерде бир эле биздики эмес, то есть ошол астральный дүйнөдөгү ата тектердин да аң сезими чектелип турганын көрдүм да. Точно жомок бакыт беке. Ошондой көп кылып атпайм, мына кече биз деле ушунча тазалап жүрүк дедик. Ташрабатка барбарбы? Ташрабатка барганда да таң калдым да, той ал жакта биз ишенген Алмамбет ата бар, Кошой аталар бар, ушундай бар деме. Сереунда бир урпак чыгып, жарык чачпайынча үстү мындай невозможныйдай көрүнүп калды да мага. Анан биз барганда энди ошол 2 жаат болуп, мында бир кандайдыр көз караштар 2 жаат болуп анан тиги Ташрабатка барып киргизди да. Эми Ташрабатка баргандан кийин анан бизге көрсөтүп баштады да. Ташрабатта баягы көздөрү сокур болуп калган аялдар, кыз келиндер, ушундай илгери ошондой өкүм сүрүп, анан ошол элдин аң сезими ошол жерде калып калыптыр. Страх менен. Анан ошону бар кыздарды бар сокур сыяктуу болуп калышкан. Ал ошол ой менен тазалаттырып, анан кийин агаламга жөнөтүп, тазалаттыргандан кийин анан ошонун башчысы бир келин экен, эми ушунчалык келин экен, мага айтып түшүндүрө албайм, сулуулугунан. Анан ошол келип анан бизге ыраазычылык берип атпайбы? Өзү ыраазычылык берип атат да, мен жазадым деп атат да. То есть эчки аң сезимде. Баягы жазабаган нерселердин баары эч кетпейт экен да, бул бака жуулмайынчачы. Анан ошол мен тажадым, мени ала кетип деди, анан ошол бияка кошо келгенден кийин, анан ушул жерде баягы бир кандайдыр аталардын соту деп коебузбу, бир ошондой нерсе болду. Ошондо ошол аялдан запкы жеген аң сезимдер жандардын баары бирге чогулуп, эмне болор экенсек, баары эле кечирим берди да, тиги аялга кечирим берди. Ал аялга кечирим бергенден кийин анын ата тектери да ушунча бир күчтүү ата тектер экен. Алар да келип анан өздөрүнүн астральный белектерин берип, ыраазычылыктарын берди да. Ансыз бир кызыктай болуп атат эми буга. Мисалы Пржевальскийге деле бардык да. То есть аям менен апарды да. Пржевальский эмнеге бардык? Чөтө бир айылды ошо кара энергетика каптап калыпты да. Ошол айылдар ушул эле кыргыз аталар ошо Пржевальскийге убагына кызмат кылып, элдин ар кандай байлыктарын тартып алып изген экен да. Ошо энергия жаралып кетпей калганда, анан кийин эми убак келгенде ал кетпейинче алтын доорго кириш кыйын да, себептен урпактар муну чечиш керек да. Ошондой чакыргандан кийин баргандан кийин анан тилектер айтылып, баары айтылып, баягы энергетикалар чачырап, неметкенден кийин ошо бир айдын үстү агарды да. Агаргандан кийин анан кийин биз билип атырк да. Буну ким кылган дегенде, анан Пржевальскийдин арбага келип атпайбы. Ыраазымын мен силерге депчи. Ошондо анан тиги ата тектердин баары ошол жердеги ата тектер бирин бири кечиришип, бири ошо энергиялар кайра ордуна келе баштады. Бул өзүнчө бир феномен да, бир кызыктай бир жашоо да. Ушунун баарын биз кайдан билбекпиз, но биз аткарып аткан иштерден болуп аткан. Анын далилдерин көрүп анан таң калып атык да, ушундай турбайбы, эмнеге мындай депчи. Мисалы ошондой эле нерсе, мисалы ошо Нарындын бул жагы, көл жак, ошо биздин агы Ош жакка да апарып тазалап деп атпайбы? Именно ошондой жерлерде бир укмуштай нерсе туруп калат экен да. Мисалы эми муну айтсаң эл ойлойт болсо, бул каяктан фантазиясын уруп атат болот депчи. Бул көрүп аткан нерсе, сезип аткан нерсе эч ойдо жок да. Кече Нылдата барганда деле
эчтеке жок эле Чыңгыз хан келип атат. Анан Чыңгыз ханга биз ой деп баягы мындай кылсак, ал наоборот бизге тазим кылып атат да. Не себептен? Неге себеп? Аябай таң калдык да. Анан бирок баягы сезим бар да бизде. Все таки биз кечиришибиз керек да. Алардын историялары бар да бизде. Кырган, өлтүрдү деген аң сезимге сиңген нерсе бар да. Кырды, өлтүрдү дегенчи. Анан ошол аң сезим баягы топтолуп калган дейин аны жок кылыш керек да. Вот акыркы эле ошо живой эле Путиндин өзүнүн двойниги келип атпайбы. Ал жөнүндө ойлогон эмес да. Мени дейт эл каралып атат дейт. Мисалы Украинада болуп аткан согушкачы мени каралып атат, ошондой энергия топтоп атат. Силер ошону жоюп салга дейт. Менде андай эчтеке жок, мына мен ак күчтөр менен мен ошондой злону кетиришим керек дейт да. Буга эмне дейсиз? Бактыбек, мына карасаңыз, эми, например, Чыңгыз хандын убагында, Чыңгыз хан кырган кездеги поколение уже жок да бүгүнкү күндөчү, туурабы? Например, эми экинчи дүйнөлүктү айтпай эле коеюнчу, мынагу Россияга кол салгандагысын эле айтайын да. Бул согуштагы адамдар, катышкан адамдар бар болгондон кийин бул энергия, коркунучтун энергиясы вообще конкретно эле жашап атат да. Ошо негизи эле ал өтүп кеттиби же жокпу, алтын доор келе да. Бул энергия иштеп аткан ааламдачы. Ошон үчүн ал урпактарда эмне болуп кайтып аткан, урпактарына каргыш сыяктуу кайтып аткан да. Себеп дегенде могу жердин үстүн мындай туман баскандай да, биздин менин оюмчачы. Ошол туман кеткен эмес да. Эми алтын доор келгенде бул туман жок болуш керек да, бул караңгылыкчы. Адам жаркаган жарык өчүш керек болуп атканда, ошон үчүн могу караңгы нерседен баары тазаланып атат да. Аябай тазаланып атат. Эми мынакей айтып атпайсызбы, ошону тазалап атат, Чыңгыз хан келди деп атасыз, жанагы Путин келди, тиги ааламда болгон нерсе ушул караңгылыктын баарын тазалаш үчүн канча деген миң жылдар кетип калат деп атам да. Мен ойлойм, бул ачкыча окшойт да. Мисалы биз урпактар бирдекени кечирдик дегенде, ошо целый ааламдагы ошо энергетика жуулуп кетет окшойт деп койдум да. Ошо бир эле урпактардын сөзүнөнчү, анткени жердин ээси ошонун баарын жубам, кетирем деген бир ааламдан бир чоң миссия менен келген адамдар экен да жерде. Ошон үчүн бул нерсе адамдар буну ачкычын ачкан сайын же болбосо адамдар көңүлүн бурган сайын бул нерсе автоматически эле жоюлат экен да. Мен ошондой байкадым да. Сон айттыңыз Бактыбек. Значит, биздин Озустан ошол убактагы биздин ата тегибиздин кылганыбы же атын атап Гитлердин кылганын кечир деген сөздү айтышыбыз керек экен да Озустан. Бактыбек, эми ушул жерден бир кыска практика айтып кетиңизчи, чтобы элдер ушул видеону уккандан кийин эле самостоятельно ушул кечирдим деген сөздү айтып, биринчиден өздөрүндө отуруп аткан таарынычтарды кетирип, экинчиден могу кара энергетиканы кетирип, монтип кете албай, кечирим сурай албай жүргөн ошол адамдар баарын кечиришибиз керек болуп атпайбы, туурабы? Кечиришибиз керек экен, башка вариант жок бизге алтын доорго түшүш үчүнчү. Ошол бир кыска практика айтып кетиңизчи. Эми кыскасы десеже, ар бир сөздүн күчү, кубаты бар да. Мейли сен кечире албай атасың ички дүйнөңөнчү, кыйналып атасыңбы, просто отуруп эле кичине бир секунд, бир мүнөт өзүңдүн оюңду токтотуп ички дүйнөң менен эле мен баарын кечирдим деген сөздү айта алсаң, ошодон чыккан кубаттын өзү аябай зор кызмат кылат. Ар биринин атын аташтын кереги жок. Кереги эле жок. Мен кечирдим баарын. Мисалы, Ордого келгенде мага мындай суроо берип атпайбы, сен үчүн мындай айтып атасың, о Кудай кечир деп айттырып сүйлөп турбайсың, андай эмес болуп атпайбы. Мисалы, бизге келген кайрылгандар, о Кудайым, мен ата тегимдин баарын кечирдим деп атат. Биринчи атаман түпкү атама чейин, биринчи энемен түпкү энеме чейин мен кечирдим деп атат. Эми Кудайым баарыбызды кечир деп атат да. Ала ошондо ойлонуп көрсөң, сөздүн түпкүрүндө бүт ошо генетик ата тегиңдин баары өзүңдө. Сен алардын жүгүн тартып атасың бүгүнчү. Ошон үчүн сен баарын кечиргенде
Сен улуу нерсени жазып атасың. Анын үчүн Кудайдан деле сураныштын кереги жок экен да. Кудай мен ата тегимди кечир деп эле, мен кечирдим эле дей бериш керек экен. Сизде Кудай отурат да, сиз кечиресиз. Ошол эле ата текти кайра жүрөккө салып сүйүүгө салсаңыз, же болбосо Кудайга бириктирсеңиз, учурду атпайлыбы? Кудайдын нурун апарып коюп койсоңуз да, сиз аябай зор жумуш кылган болосуз. Кызмат кылган болосуз. Сон Гитлерди кантип айтайлы эми? Эми Гитлер да бир кызык нерсе да. Ушул жерге жана Тесла дегенди угуп жүрөсүңөрбү? Никола Тесла деп койдуң го. Бир күнү отуруп алып ошо тамашадан аян тартып эле ал оюбушка деле келген эмес, биздин оюбузга мындай нерсе келген. Канткенде элибизге светти бекер кылабыз деген. Анан эле шак эле анын немеси келип калып атат. Руху да биз адымага келип калып атат. Анан келип калып эле бизге көрсөтүп атат, бир спичечный коробканы элечи. Анан трансформатордун үстүнө коюп коюп эле свети жок эле, силер ушудан энергия алгыла депчи, болот депчи. Анан биз таң калып алсак, ошондо Тесла айтып атат да, мен илгертен эле келатам бул энергия электричество болчучу. Мен ушул Сталиндердин убагында деле келгем деп атпайбы? Айтылыптыр да, мага кандай болуп айтылган, алар чоң жай билем, ошо ушундай болуп электричество өтпө деп. Анан ошондо шак ошентип айтып атса, биздин ой шак эле ошол биздин ойду эле тарткан жок, автоматически Сталин пайда болуп атпайбы? Жаныбызгачы. Анан бул жерде суроо берип атсың да. Ой, стакемди албай койдуң дегендейчи. Ошентип койсок болбойт беле депчи. Ошентсек, тиги стакендин сөзү мындай болуп атат да. Сталиндин сөзү. Ай, мен ал светти кылам деп келген эмесмин деп атпайбы? Мен Гитлер экөөбүз согушка келгенбиз депчи. Миссиясы ошо экен да. Анан биз кызыгып сурап атык да, Гитлер какта десек, Сирияда согуш болуп атпайт беле? А Гитлер жүрөт Сирияда десе, ошо оозу ачылып калды да. То есть ошол эле өз миссиясын кайра эле келип аткарып жүрүшөт. Видишь? Ар бир жашоосунда эле келип эле согуш жүрөт экен да. Ошол энергия, ошол миссиясын аткарып жүрөт экен да, келип алып. Кандай болсо иши ошо Гитлер болуп жаралбаса да башка бирөө болуп жаралабы иши, ошол ролун аткарат экен да. Миссиясын. Аябай таң калыпсыз да. Сон, Бакытбек эке. Бул маекти биз сөзсүз улантышыбыз керек. Сизге сүйүү, мейирим, ыраазычылык, Бакытбек эке.